Дагы ошондой эле карапайым калктын арасында ушу кадыр күнгө байланыштуу туура эмес түшүнүктөр бар. Ушу карапайым эл көпчүлүгү ушу кадыр түндү ушу 26-сынан 27-сине өткөн түнү гана тосушуп, ошол күнү ибадат кылып, башка күндөрү жалыкоолук кылып, башка күндөргө көңүл бурбай коет. Бул туура эмес. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кадыр түндү акыркы Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө издегиле деген. Ошондуктан кадыр түндүн кайсы түнү анык болору бизге белгисиз. Мусулман баласы жалкоолонбостон колунан келишинче ушу акыркы 10 күндүктө бардык ибадаттарды кылыш керек. Намаз окуп, зикир кылып, Куран окуп, Алла Таала дуа кылып, жана ошого окшогон башка ибадаттарды. Ал кадыр түндү ушу бир күнгө эле чектеп, андан башка күндөрү ибадат кылбай жалкоолонуп коюп, бул такыр туура эмес. Анткени кадыр түндүн качан болору жогоруда айткандай анык эмес. Ошол 10 күндүктүн ичинде болот, бирөөсүнүн 10 күндүктүн ичинде бир түнү болот. Бирок бизге ал белгисиз. Ошондуктан мусулман адам ушунчалык чоң жакшылыкка жетиш үчүн бардык күчүн жумшап 10 күндүктү ибадат менен өткөргөнгө аракет кылыш керек. Аллах субхана таала ийгилик берсин.